Бишкек шаарынын Свердлов райондук соту 5 октябрь 2020 жылы чыгарган өкүмү менен Үмөталы уулу Аман жана ушул эле өкүмү менен Осмонбаев Элдияр Кыргыз Республикасынын жоруктар кодексинин 136 беренесинин 2 бөлүмүнө ылайык күнөөлүү деп табылып, биринчиси 5 жылдык мөөнөткө, экинчиси 6 жылдык мөөнөткө эркинен ажыратылып, кошумча 30 000 сом өлчөмүндө айып пул салуу түрүндөгү жаза белгиленген. Соттун өкүмүнө наразы болгон тараптын негизинде ишти кайрадан Бишкек шаардык соту кароого алган. Айыпталып жаткандардын жакындары бүгүн соттон адилет чечим күтүп, негизсиз камалгандарын айтып митингге чыгышты. Окуянын чоо жайы 2019 жылдын октябрь айында болгон. Ошол жылдын 11 октябрь күнү Бишкектеги көп кабаттуу үйлөрдүн терезесинен 14 жаштагы Эмир Нурбеков боюн таштап жиберип каза болгон. Ал Бишкектеги соода борборлордун биринде достору менен шоколад уурдап, күзөтчүгө кармалып калышканын өспүрүмдүн атасы Нурбек Казаков айтып берип, бул окуяга күзөтчүнүн аракети түрткү болду деп эсептеп сотко берген. Ал айтты, жок, ал качып кетти деп охранадан. Анан мен сурадым, охранага барайынбы же баламды издейинби биринчи. Ал айтты, билбейм, бирок охрана менен чечиш керек ошол бүт вопросторду. Нурбек Казаковдун айтымында балдарды кармап алган соң күзөтчү өзү суракка алып, ата-энелеринин телефон номерлерин сураган. Бирок анын уулу Эмир ата-энесинин номерин берген эмес. Каза болгон баланын атасынын айтымында күзөтчү силер кылмышкерсиңер, эртең уят болуп каласыңар деп коркутканын айткан. Бирок күзөтчүнүн бөлмөсүндө видео байкоодо эч кандай суракка алуу болбогонун, балдарга жөн гана түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ата-энелерин чакырып табышташканын соттолгондордун жакындары айтууда. Ал жерде баланы доведение до самоубийства деген сотрудников со стороны сотрудников охраны эч кандай доказать этилген материал жок. Коркутуп, үркүтүп, мен сени өлтүрөм, коркутам деп, монча акча алып келесиң деп мындай бир акыркы жол. Эч кандай ошондой доказательство жок да. Ал жерде бүт баары видео, аудио съемка менен кабинет бар тең видеосу турат. Мен баланын кайненеси болом. Кайсы баланы? Ушул Осмонбаев Элдиярдын өзү участковый болуп иштеп жүргөн, иштин баарын билет. Бул бала эч кимди эч суракка албайт. Мен бул баланын кайненеси болуп канча да өзүм менин баламдай эле. Өзүнүн атасы, апасы уже тамак ичпей калды. Мен атам Осмонбаев Элдияр, Осмонбаева чолпоңмун, бир тууганымдын Элдиярдын ата-энеси тамак иче албай калды. Басып тура алып эшикке чыга албай калды. Келе албайт алчы. Окуя болгон соода борбордо күзөтчү болуп иштеп, жаш баланын өлүмүнө күнөөлүү деп камалган Үмөталы уулу Аман жана Осмонбаев Элдиярдын жакындары тергөөчүлөр бир тараптуу иш алып барып, сот адилетсиз чечим чыгарганын жана соттук отурумга чакырылбагандарын билдиришти. Соттук психология, психиатриялык экспертиза дайындалыш керек болчу. Ал даана кандай десем, бир темир далил деп эсептелет да. Андай далил жок. Бүт жана айыптоо актысы, бүт жанагы айыптоо өкүм бул жөн эле жабырлануучунун сөзүнө негизделген да. Болду ошол эле. Соттордун адилетсиз чечим чыгарганы, кимдин капчыгы калың болсо ошолордун өкүмү боюнча иш алып барары айтылып келет. Болбосо соттордун эшигин каккылап адилет чечим талап кылган мындай карапайым адамдар ага далил. Мыйзамсыз соттолгондорго Мурунку соттун аты Касымбеков Алмаз, Свердлов районунун соту болчу да. А бул жактагы сотту билбейт экен ким караган. Бул сот негизи өткөндө 25 декабрда болмок биринчи процесс. Кайра бүгүнкү жылдырып коюшканда, решение 15 октябрда чыккан. Ошондон бери 3 айдан бери, мисалы үчүн балдар бейгүнөө жатат СИЗОдо. Буга чейин УКМК жогорку соттун бир судьясынын жыйырма элиталык турак жайы, Ысык көлдүн жээгиндеги престиждүү пансионаты жана люкс класстагы бир канча автоунаасы бар экенин аныктаган. Аны мыйзамсыз баюу беренеси менен айыптап, кылмыштуу кирешесин жашырып келгенин айткан. Мында сырткары судья жакын туугандары көптөгөн өлкөлөргө тынымсыз саякаттап турары маалым болгон. Судьяга таандык башка декларацияланбаган активдерди аныктоо, кылмыш иштерин документтештирүүгө багытталган бир катар тергөө жана акча иш аракеттер жүргүзүлүп жатат. Тергөөчүнүн жыйынтыгы боюнча кылмыш ишинин материалдары судьяны жоопко тартууга макулдук алуу үчүн Кыргыз Республикасынын судьялар кеңешинин алдындагы тартип комиссиясына жана Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасына жөнөтүлдү.
учурда бул факт боюнча тергөө жүрүп жатат. УКМК жарыялаган өлкөлөрдүн кээ бирине судья эс алууга эмес, иш сапары менен барганы белгиленген. Ошондой эле жогорку сот мыйзамсыз жол менен тапкан каражатына чет өлкөгө чыгып жатат деген кепти коомчулукка таңуулоо туура эмес экенин кошумчалаган. Деген менен коомчулук сот тармагы коррупциянын сазына батканы, төрайымы баш болуп жемкорлукка шектелип жатса, алардан адилет чечим болмок беле деп нааразы болгондор көп. Кыргызстандын көз карандысыз сот системасын реформалоо үчүн буга чейин миллиондогон каражаттар коротулганы менен азырынча жемишин бере элек. Айжигит Матраимов, Калсыбактыбеков, 7 канал, Бишкек.